Из салып калем саптын сыясына, көздөгөн максаттардын кыясында, жаңыра сезимдердин дүбүртүнү жараткан берген талант арасында деп жан дүйнөсүнөн чыккан сөздүн гүлдөрүн ыргайланткан калемгер Жумабек Бугубаевдин Сезимдер дүбүртү китебинин бет ачары болду. Тереңинен теминип туйлап чыккан, тере кызып түйшөлтүп кыйнап чыккан сезимдердин дүбүртүн тыңшап алып, теминип айгай сайлып сүрөп чыккан. Алыкул Осмоновдун китептерин окуп жүрүп ошондон таасир алсам керек. Устатым Алыкул Осмонов деп ойлойм да. Жок, бул китепке жаш кезимдеги жазылган ырлар кирген жок. Анткени Бишкек кайрыктарына киргениме 1 жыл 2 ай 3 ай болуп калды. Ошондогу жазылган ырлар. Жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтүп деп калемгер Кочкор районундагы Карамойнок айылында төрөлгөн. Мектепте окуп жүргөндө эле ыржандуу келип, Залкаракын Алыкул Осмоновдун ырларынан таасир алып ыр жаза баштаган. Учурда Бишкек кайрыктары адабий ириминин мүчөсү. Биздин Бишкек кайрыктары адабий бирикмебизде сонун жаңылык. Себеп дегенде биздин ушул мүчөбүз Жумабек Бугубаевдин бүгүнкү Сезимдер дүбүртү аталышындагы автордук китебинин презентациясын өткөрүп атабыз. Бул биздин Бишкек кайрыктын дагы бир жетишкендиги деп эсептейм. Биздин ушул Бишкек кайрыкта жалпы 50дөн ашуун акындарыбыз бар. Биздин Бишкек кайрыктарынын түзүлгөнүнө быйыл 5 жыл болду. Ушул 5 жыл аралыгында биздин 30дан ашуун мүчөлөрүбүз 2ден 3дөн автордук китептерин чыгарып алышты. Бүгүн ушул Жумабек агайдын Сезимдер дүбүртү китебинде болгон жашоосун, болгон сүйүүсүн, мекенге болгон сүйүүсүн, өзүнүн жарына болгон досторуна туулган жерин барктап баалап, ушул кооздоп, даңазалап ырдаган ырлары ушул китепке камтылды. Карамойнок кара тоого жанашып, өзүнчө эле бир керемет жарашып. Ушул тоолор, ушул айыл сай ичи алып калды балалыкты талашып. Жумабек Бугубаев ыр жазууда турмуштун чебер сүрөтчүсү. Анткени анын жаңы ырлар жыйнагында жаратылыш ата мекен сүйүү ырлары кирген. Жана бир канча ырларына оңдор жарылып бүгүнкү кечте ырдалды. Анын поэзия кечесине алыскы Кантыман Тес жеринен да коноктор келип куттукташты. Мен үчүн дагы бир жакшы күн. Бишкек кайрыктардын ичинде жаш акын Жумабек Бугубаевдин автордук кечесине келдим. Мына китеби чыгыптыр. Ушул китебин жанатан бери эметип барактап отурам дагы. Бир ыры мага абдан жакты, эсимде калганын айтып берейин. Классташ балдар, классташ кыздар, тал элек тал болуп чоңойдук, гүл болуп чоңойдук. Азыр биз ата эне болуп жетилдик. Андан келип чоң ата, чоң эне болуп, өмүрдүн жебеси алыска узап барат дейт. Мындай караганда жөнөкөй жазылган ыр болгон мен бүт адамдын өмүр багытын, өмүр максатын жебедей сызган өмүрдүн учкулдугун бериптир да. Сый урматка кайрымсыздык тирешкен иймен үнү адепсиздик жакалап, ыймандыктын ар тарабын жирешкен. Акындын ыр кечесине замандаштары, классташтары жана Бишкек кайрыктарынын ардактуу мүчөлөрү, кыргыз дили акындары жана поэзия сүйүүчүлөрү катышып, акындын ырларын окушуп, анын жазганына баа беришти. Бүгүнкү Жумабек Бугубаев өзү биринчи китеп экен. Бирок биринчи китеп менен болгону менен бул турмушту көрүп келген, турмушка такшалган, анан баягы мигрант болуп сыртты көргөндө сөзсүз адам баласы мекенди сагынат да. Анан ошол мекенге болгон сагынычы бар, ырлары бар. Мындайча айтканда жөн эле жаза бербестен ушул туюм сезим менен жазган ырлары бар экен. Анан эми адабият деген өтө жооптуу нерсе. Бирок ар бир китептин өзүнүн окурманы болот. Баары бир поэтикалык китепте ошол элге нускалуу боло турган, элди жолго сала турган, элди ойлонто турган ырлар табылат. Жумабекте ошондой ырлары арбын экен. Поэзия аламдагы кең дүйнө, көкүрөктөн булактаган сыр дүйнө, бүтүндөй ыргайланган бир чексиздик дем күч берген азыктанткан ар күнгө деп поэзия айтымындагы сапарыңыз байсалдуу болуп, ыр жунуңуз дайыма толо берсин деген жакшы тилекти айтабыз. Канча жылдар өтсө да карадан, кайрыламын ак сүйүүгө кайрадан, сагындырып эңсеттирип аруу жан, арбап турган көздөр менен караган,